Кутман кечиңиздер менен, урматтуу көрөрмандар. Биздин Эркиндик 122 долбоорунда бүгүн сиздер менен мен Жазгүл Кенжетаева жана заманыбыздын шоу бизнесибиздин жаркыраган жылдызы, эстрада ырчысы Гүлназ Чыныбек кызы. Кош келипсиз, Гүлназ. Кандай жүрөсүз? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр. Жолуккан кандай жакшы? Ошону айтсаңыз. Сиз менен ара тородо жолугуп турабыз. Мына ушул жолуккан кандай жакшы деген ырыңыз акыркы күндөр аябай популярдуу болуп, элге аябай сиңип кетти да. Анан ушул ырды ырдап чыгаардан мурда сиз ушунчалык элге сиңдүү болуп кетет деп ойлодуңуз беле? Жок. Ойлогон эмесмин, анткени тескеринче менде күмөндөр бар болчу ырды айнатканда. Бул ыр негизи автор Мамрасул Мавлянов агай өзү аккордеон менен ырдап, анан YouTube'га салып койгон экен өзүнүн YouTube каналына. Алдынан апам көрүп калыптыр. Апам мага жиберип атпайбы, мага ушул ыр жагып калды. Сага дагы балким жакшы авторун таап сурап ырдап көрбөйсүңбү деп, анан уккандайым аккордеон менен укканда мага мындай фольклордук стилдеги багы мындай лирика, ал кезде мен аябай баягы бийлеп, заманбап стилде клиптер тартып, ошондой ырлар менен иштеп аткан кезим болчу го. Көбүнчө ырларым ошондой болчу да, жай ырларым, мындай лирикалык ырларым жок болчу репертуарымда. Анан ошондон уламбы, мындай кандай болуп калат экен деп, ырдын мааниси жакты, ону жакты, бирок мага жарашпайбы деп күмөн туудурган тескеринче. Анан кийин апама макул деп коюп унутуп калыптым. Анан апам кайра эскертти. "Не болду, таптыңбы?" деп, "Аны" деп, апам көңүл үчүн эми бир аракет кылып көрөйүн, болсо болду, болбосо "Жок апа, таппагайым" деп коем да деп эле. Анан издесем, номерин да таап, агайга чалсам, агай уруксат берип, анан аранжировка заказ кылсам, ал дагы бош болуп, тез эле бир 2-3 күндүн ичинде эле жол ачык ыр болду да өзүчү. Ошол запись кылабыз го ырды, ошол записке барганга чейин менин күмөнүм кеткен жок да. Анткени элдер стилин жоготуп берди, стилин табылбай калды, адашып кетти деп, ошондой сезим калтырып койбойбу экен, мен негизи мындай жай баракат ырларды ырдабайм го деп ойлоп күмөн сынап барган болчумун. Анан бирок жаздырып бүтүп, анан ырды укканда дароо аябай өзүмө да жагып калды. Азыр ар бир тойдо, ар бир ошол кечеде ошол ырды ырдашып, мындай аябай популярдуу элге сиңип кетти го. Ооба. Ошондой болуп кетти. Анан кийин бул мен репертуарымда эң биринчи баягы өзүм презентация кыла электе эле элге тарап кеткен ыр болду да. Өзүм да клип чыгарган жоксуз. Клип чыгара электе эле тарап кеттир. Өзүм даже баягы жаңы ыр деп элге тартуулайбыз го, ошентип чыгара электе эле агайга жибердим, авторго. Батаңыз берип коюңуз, ушундай эгер жаккан болсо, ыр даяр болду деп жиберсем, агай сөзүн жазган Эжекеге жибериптир. Гүлбүбү Байбогуева деген эжекебиз сөзүн жазган. Анан эжекебиз Facebook'уна жүктөгөн окшойт, мындай гүлдөр менен эле жөн эле монтажлап коет го баягы. WhatsApp'тан келип турат го, Кутман күн деген окшошчу. Ошондой варианты чыккан экен, ошол вариант видео таркап кеттир да WhatsApp'тан. Кайра өзүмө келип атты да. Ошо ойлогон эмес. Чындыгында ийгиликтүү ыр мага дагы аябай жагат да. Анан сиздин мүнөзүңүз аябай жакшы да, мындай качан иш-чарага чакырбайлык, же бир концертке чакырбайлык, эч качан мындай адамдарга жок дебейсиз да. Анан ушундай мүнөздө жүрүүдөн чарчабайсызбы? Өтө сонун философиялык суроо деп коеюн. Мунун оң жагы дагы, терс жагы дагы сөзсүз. Ар бирибиздин мүнөздөрүбүз болот го, ошонун оң жагы, терс жагы болот экен. Бирок биринчи мага өзүмө жаккан, анан кийин жагы баягы мен көбүнчө жашоодогу мүмкүнчүлүктөргө жок дебей, баягы кучак жайып, ошол мүмкүнчүлүктү тосуп алып, ошону көрүп, баягы ичине кирип кете бергеним үчүн мындай ойлоп анализ кылып көрсөм, көпчүлүк ийгиликтерим ошого байланыштуу экен да. Мисалы, ырчы болуп калганым деле. Гүлназ, мына силер эл аралап жүрөсүңөр, ырчыларда ушундай да, күндө той, күндө иш-чара, мындай барган жериңерде шаң, анан ошентип жүрүп, мындай коомчулукта көйгөйлөрдү, адамдардын көйгөйлөрүн байкай калган учурлар болуп атабы? Сиз байкайсызбы ушундай нерселерди? Негизи ошо барган жерде байкаган учурлар болот, албетте. Мен тескеринче баягы ырчы болгонго чейин проблема азыраак билишкен элем да элдинчи, себеби анча кыдырбайм. Ушу Кыргызстан эле Жете областына деле барган эмес экем, Ош, Бишкек, Чүй, Ысык көлгө эле барган экем да. Ырчы болгондон кийин көп жерге бардым. Анан андан сырткары сиз мен журналист. мен өзүм кесибим боюнча журналист болуп иштеп жүргөндө, жаңылыктарда да иштегем, ошондо
баягы кайсыл жерде суу чыкпайт, кайсыл жерде жол жаман, кайсы жерде кайсы мектепте китеп жетишпейт деген сыяктуу проблемаларды көрүп жүрүп көнүп ошого байкап көзүңө элеше берет экенсиң да, маани берип калат экенсиң. Бирок баягы менин жашоодогу позициям деп атпаймынбы буга чейин дагычы, ошого мен өзүмдүн принциптерим, өзүмдүн жашоодогу позицияма алып келип караганда, мен баягы ушул биздин өлкөбүз өнүгүш үчүн депутаттар жакшы иштеш керек да, президентизмде болуп калбадыбы, анан мындай дегенден негедир мен алысмын да. Мен жашоонун жакшы жагын көбүрөөк көргөнгө аракет кылам, анан ар кимибиз өзүбүздөн башташ керек деген сөзгө мен баягы пейилге жараша дейт го, мен тойлорду да байкайбыз да, той ээсинин пейилине жараша деп, баягы жөнөкөй той болсо да аябай шаң менен өткөн тойлор бар. Анан кээ бирки аябай бай, акчага ишенгендердин тойлору эч мындай ачылбай, көркүнө чыкпай калган тойлор бар да. Көбүнчө баягы той ээсинин пейилине жараша тойлор өтөт деп, баягы свет өчүп калгандар, кечигип кээ бирки учурда, мисалы 2-3 жерде жар алып кирип калган моменттер болот да. Ошондо үчөөнө тең баягы биринчиси башталып, анан экинчиси башталып, үчүнчүсү башталып, спокойно жетишкен. Кээде бир эле жар болуп, тыгын болуп, бир нерселер болуп, эрте чыксам да кеч барып калган учурлар болот. Анын бардыгы ар тараптуу келип туруп бир жыйынтыкка келиши мүмкүн, бирок ошондой көз караштагылардын катарындамын. Биринчи баягы көйгөйлөрдү чечүү үчүн жогорку жактан ылдыйга түшүү эмес, ылдый жактан жогоруга карай барсак, көйгөйлөр чечүү оңой болот деп ойлойм да. Сиз депутатка кое турган болуп калыпсыз талапкерлигибизде. Андыктан урматтуу шайлоочуларды Сиз журналистмин деп атпайсызбы кесибиңиз боюнчачы? Анан дагы башка кесип жөнүндө ойлонуп көрдүңүз беле? Эми өмүр бою эле ырчылыкта жүрбөйсүз. Баягы жашоонун сюрприздери көп болот экен негизи. Сонун жагымдуу байкай билсек, жагымдуу бурулуштарга көп болот экен да жашоонун өзүндө. Ошону мындай ыраазычылык менен кабыл алсак, дагы башка эшиктерди ачышы мүмкүн экен. Кудай ошого дагы ишенем. Кесибим боюнча дагы бир жакшы долбоордун үстүндө иш алып баргым келет. Ал кыял, ниеттин ичинде бышып жүргөн ой бар. Андан сырткары башка кесип болгондо мен атам менен апам мугалим да. Анан мугалимдик кесип дагы эмнегедир жагат мага. Мен ошо өзүм билген нерсеми айтып бергим келип, үйрөткүм келип, түшүндүргүм келип, мисалы азыр үйдө деле барганда үйдөгү балдарга сабак түшүнбөй атса, ошо өзүм билгенди жатык тили менен түшүндүрүп бере аласыз. Илимий тил менен эмес, жатык тил менен жашоодон алып, мисалы математикадан аянт чыгар десем, мына с менен а менен бны көбөйтөсүң деп эмес, жакында эле болду да, огородко алып барып, колуна эмелерин карматып, жиптерин кармап, мына жагын эсептечи канча экен деп, жанагы рулетканы чыгарып, бул жагын эсепте, эми бул жагын эсепте, канча болот экен аянты деп, ошентип эметсең адам да жакшы калат го. Сизде бир мугалим уктап жаткан экен анда. Ошондой болушу мүмкүн да. Анын үчүн эми бир жерге байланып каласың да. Балким келечекте же мектепке барып мугалим болбосо дагы азыр аябай тармактар кеңейип кеткен го. Балким болуп калышы мүмкүн. Сиз ушундай бир жакшынакай ачык дүйнө менен шоу бизнесте кантип жашап атасыз? Мындай шоу бизнесте интригалар, атаандаштык деген аябай күч болот деп айтышат го. Ооба. Буга дагы бир секрет айтайынбы деп. Секреттерибиз баарын айтсаңызчы. Буну ачып салат окшойм деп. Мен мынтип ушул тема жөнүндө кеп болгондо мен мындай салыштырып алам да. Мисалы, бир үйдө эле чоңойгон бир 4-5 бир тууган болот да. Бирок ар биринин мүнөзү ар кандай болот го. Ата-энеси ошого карап кам көрөт да. Мисалы, мына балам тыңыраак эле, бул өзүнүн тиричилигин эптеп кетет, мынага жардам берели деп бошурагына көбүрөөк акча берип же бир үлүш берип ушундай болот го. Ошого окшош, мисалы, ата-эне баласын кандай жакшы көрсө, Кудай пенделерин андан 100 эсе, 1000 эсе катуу жакшы көрөт экен да. Анан баягы эмнени күтсөң, мисалы, этияттанып, акча жоготуп бербейин деп, кулпуланып, машинасына култап, бардачокко салып култап, мен ошондой эмесмин да, кээде ачык деле унутуп кала берем да. Анан бирок Кудай сактасын, андай кездешпейт. Үйдү деле ачык унутуп калган моменттерим болот, 2-3 күнгө кетсем делечи, келсем култабай кетип калган болуп калам. Мен үйдөгүлөр дагы урушат аңдыгандар көп эмес болду. Азыр калгам деп. Негизи да, мисал да, эмнеден сактансаң, эмнени кечке ойлоно берсең, корко берсең, ошол нерсе келет да. Анан канчалык көңүлүм ток болуп, бардыгын Кудай сага тапшырдым, мен ишенем, сен мени коргойсуң, сен мени сактайсың деп эле, мындай адамдарга таянбай, Кудайга таянып эле, ошодон улам болсо керек деп ойлойм да. Ошол шоу бизнесте дагы ошондой эле. Андай учурлар болгон.
Андай учурлар болот экен, сөзсүз түрдөчү. Анан кантип жеңесиз ошондо учур болгондо? баягы Капаланасызбы? өтө ызаланганда ыйлаган учурларым болгон. Бирок ошого өчөшүп туруп эртеси күнү мындай мен колуман келе турганда моменттер болот, ошону жок дегенде жарымын өчүн алып коеюн деп, же через тааныштар аркылуу өч алып коеюн, же жөн эле элге жарыялап коеюн, кандай адам экенин билсин деген мындай жолдору көп да өч ала турганчы. Бирок мен ошондой учур болгондо мынтем, же бул менин качандыр бир кезде кылган нерсем үчүн болуп атат, демек мен кимдир бирөөнү ушундай акыбалга байкап же байкабай калтырып койгон болушум мүмкүн, же ушунун артында ушуга чыдап койсоң мен сонун сюрприз даярдап койгом деп мага Кудай айтып атышы мүмкүн. Сиз мынтип жүрсөңүз, жана орустар айткандай, жакында королева сердец болуп чыгасыз го? Жок, бул нерсе бирок иштейт. Ошондой именно ошондой момент болгондо мен көрөсүңөр го, мен доказать этем силерге деп, ошол мага атайлап кылган адамдар менен азыр мисалы мен тастап койгом да, мындай бул жашоо сонунго, ушундай нерселерге эмне кереги бар деп, сонун азыр мамилеси жакшы болуп калган. Ошол нерсеге баягы катуу сыноолорго чыдагандан кийин көп эле жолу болгон, шоу бизнесте деле, мындан сырткаркы жеке жашоомдо деле баягы ошол моментке чыдап койсом, кийинкисинде жакшы нерсени берип атат да Кудай. Канча досуңуз бар? Жашоодо эң жакын бир досум бар. Бардык сырымды айткан. Андан сырткары дагы досторум бар, жакшы көп эле. Ким ошол досуңуз? Ал досум шоу бизнеске тиешеси жок, жашоодогу студент кезинде бардык сырыңызды айтасызбы? Сырыңызды айткандан коркпойсузбу бирөөгө? Ошого гана айтам. Ал жашырабы? Ал жашырат, ооба. Ал экөөбүз бири-бирибизге аябай ишенебиз, көз тиесин. Аралыгыбыз азыр алыс да, ал чет өлкөдө жүрөт. Бирок ошентсе деле көпкө чейин сүйлөшпөй калсак деле, сүйлөшкөндө кайра ошол эле моменттегидей болуп кете беребиз. Эми сиз ушундай сонун курактасыз, сулуусуз, турмуш куруу жөнүндө да ойлонуп жүрөсүзбү негизи? Ооба, сөзсүз түрдө. Себеби бул азыркы жаш курагыбыз дагы вечный эмес, түбөлүктүү эмес. Азыркы статусубуз, азыркы турган ордубуз түбөлүктүү эмес. Азыр эми жаштык менен шаан шөкөт аякка барып, бияка барып өтө бериши мүмкүн, бирок эртең эле бунун баары мындай азайышы мүмкүн. Азаят да эми 50-60ка чыкканда элестем да мен. Азыр ал теманы эстегендечи. Ошентип отуруп алып, бир ортого огороддун четинде же бир көлдүн четинде ортого чай коюп же кофе коюп сүйлөшүп отурганга сөзсүз балдар өз менен болуп кетишет, балдарыбыз чоңоюп буюрса. Ошондой сөзсүз болуш керек, жалгыздык жаратканга жарашат дегендей сөзсүз түрдө ойлоном. Айрыкча акыркы жылдары өтө ойлонуп аткан учурум. Жаңылык болуп калышы мүмкүн деп ойлойм. Эң сонун. Интрига кылыр эми. Ооба. Бирок ушул темада суроо берилет да, ар бир интервьюга бергенде, анан ушинтип эле жооп берем, анан ошону тема кылып коюшуп, анан же ушу же күйбөй тийбеди, же калбады деп. Ошончо биз тема кылып койбой эле коелук. Ооба. Мына атактуулук боюнча сиз жана айтып кеттиңизби, азыр аябай атактуусуз, кайсыл жерге барбаңыз, сизди таанышат. Бирок ошол атактуу болуп турган учурда дагы бир колуңан келбеген бир иштер барбы? Ооба, сөзсүз түрдө да. Атактуудан мен мындай өтө бир атактуулуктун туу чокусуна чыктым деп деле ойлобойм азыр өзүмчү дагы. Бирок сизди эл аябай жакшы көрөт. Бир иш чарада сиз келип калдыңыз, мен чакырган болчумун ошондо, сиз келип калгандан кийин, анан сиз ырдап берип кеткенден кийин мага ошол иш чарада жүргөндөр баары келип рахмат айтышпады. Ошол кызды чакырып бергениңе аябай рахмат, ыраазыбыз деп ушинтип айтышса аябай таң калбадымбы? Чын эле деп, анан ошондо Гүлназ Чыныбек кызы чындап эле элдин мындай жүрөгүнөн орун таап калыптыр деп ошондо аябай баа берген да. Рахмат чоң, аябай жагымдуу. Негизи адам жакшы сөздүн кулу деп коет го. Ушундай көңүлүбүздү көтөрүп турган жакшы сөздөрдү айтып жүргөн. Сиз бул жашоомдо мен эч качан кылбайм, бул нерсеге эч качан барбайм деген нерселер барбы? Бар. Мен өзүм буга чейин дагы ошо башынан баштап эле сактап келе турган принциптерим бар. Сөзсүз түрдө бузбай. Эмне принциптер, кандай принциптер? Эми жакшы эмес нерселер да. Мисалы үчүн алдабайсыз. Мындай крупный алдабайм, бирок майда алдап калдым. Жетейин деп калдым деп. Жолдун ортосуна жетсем, жетейин деп калдым деп баягы адамдын көңүлүн алыш үчүн же ошол ситуацияны, абалды бир аз жеңилдетиш үчүн, жакшылык үчүн деп коеюнчу, мындай. Өзүмүн максатыма жете алайын деп андай үчүн эмес, ошол
мен абалды курч болуп турса бир аз жеңилдетиш үчүн алдашым мүмкүн, бирок беркиндей алдап качып кетпейм деп. Алдап качпайлы коюңуз. Жашооңуздагы эң мындай сиз үчүн баалуу нерселер эмнелер? Баалуулуктар. Жашоонун негизги баалуулуктары негизи өзү эле жашап атканыбыз мен үчүн баалуу да. Баягы кээде туруп мынтип баягы жашоо плей менен пауза бар го баягы. Бягын бассаң ойноп кетет, бул жагын бассаң токтойт дейт го. Биз көбүнчө эле плейде жүрө береткенбиз да. Анын плейдин жанында магнитофон бар эле илгерки, ошону элестетем да. Анын жанында артка түрдүргөн, алдыга түрдүргөн кнопкалар бар эле го. Ошол же плейде, же мына түрдүрүп эле алдыга шашып жүрө береткенбиз, же артка кетип калат экенбиз. Ошол учурдун эмесин жашабай, кээде ошо паузаны басып, ушу жашап атканыбыз кандай өзү сонун бакыт баягы. Как будто бир башка ааламга барып турган кайра келип калганга окшош. Ичимде ошондой туюмдар болот да. Мен сиздин Instagram баракчаңыздан, башка баракчалардан ушул үй бүлөңүздү, анан апаңызды аябай мындай сюрприздерге бөлөп, ошентип жүргөнүңүздү көп байкайм да. Анан тамашалашып, аларды тамашага салып, ошондойлорубузду көп байкайм. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Атам бир аз сүрдүү болгон үчүн атамы живой тамашалайм, бирок аны Instagramга тарта албайм. Телевизорго чыгарба деп урушат. Ошо биз сиздин атаңызды тааныбайбыз деген да. Мындай бир жакка чогуу чыгып калганда ушундай гана учурларды анча-мынча тартып калбасам, сториске тарта албайм, сүрдөйм да. Атам өзү дагы анча каалабайт, скромный адам болгон үчүнчү. Билгизбей тартып коюшу мүмкүн. Анан бир-эки жолу учур болгон, атамы туулган күнүңүз менен деп куттуктап чыгарабыз го. Эми Instagram, интернетти жакшы өздөштүрөт, бирок Instagramда жок да. Ошон үчүн баягы жаңылыктар интернетке чыкса, бул орчундуу гана жаңылыктар чыгат деп ойлойт экен дагы. Туулган күнүңүз менен деп бир жолу чыгарып койсом, өзгөнгө барса бир тааныбаган эле бир медсестра бир туулган күнүңүздү жакшы өткөрүп алдыңызбы деп тааныбаган эле адамдар куттуктап турган. Каяктан көрдүң десе, кызыңыздын эмесинен Instagramынан деп. Анан дагы кийин үй салып баштаганда дагы өзүм уста болуп атам деп сүрөткө түшүп койсом, үйүңүздөр жакшы башталдыңыздар деп тааныбаган эле адамдар сурайт экен атаманчы. Анан ошондо катуу эскерткен. Атам бир сөзү закон бизде. Ал мактанганга жатып калат дейм. Ал жакта ар кандай тема кылып тамашалуу, күрөптү кармап, ар кандай түшө беребиз го биз күндөчү. Анан өзүң жөнүндө, өзүң чыгармачылыгың жөнүндө каалаган нерселерин чыгара бер, бирок үйдүн ичиндеги нерселерди азыраак чыгар, мага байланыштуу нерселерди азыраак чыгар деген да. Ошого атам көп тамашалай албайм. Апаңызды, эжелериңизди. Апам эме көнүп баратат, жөн тартпа да берет эле ал дагычы. Эжелеримди, ооба, көп эле бардык эле тартынып уяла беришет, бирок эми жашообуз минут сайын, секунд сайын өтүп атпайбы, күндү өтүп атат, мындай жакшы көз ирмемдерди ошолор эле сакталып калат экен да, калган нерсенин баардыгы өтүп кете берет экен. Ооба, идеалдуу үй бүлөлөр кандай болушу керек сиздин көз карашыңызда? Идеалдуу, негизи идеалдуулукка аракет кылып умтулушубуз мүмкүн, бирок такай идеалдуулук жок болуш керек деп ойлойм да. Анан идеалдуу үй бүлө дегенде ата-эне, бир туугандарың бардыгы аман эсен бири-бирине боор тартып, мээрим төгүп, кам көрүп турса, гармонияда болсо, бири-бири менен жакшы түшүнүшүп эле турса, ден соолуктары жакшы болуп эле ошентип турса, калгандары жараткандан кала дейм. Ооба. Жакын ортодо мындай пландарыңыз, жаңы ырларды чыгарып кыялдарыңыз болсо керек. Бар. Мурда негизи былтыр концерт бердим го. Ошол концертке чейин бир ырды мынтип бапестеп чыгарып, анан кийин бир 2-3 айдан өткөндөн кийин дагы кийинки ырга киришип ушунча эле элем да. Анан концерт маалында баягы репертуар толукташ керек экен. Азыр эле ыр менен концерт бере албайт экенсиң да. Кайсыл тематикада ырларың жок болсо, ошолорду толукташ керек экен. Анан ошондо дароо бир 5-6 ыр жаңы ыр кошулган. Анан эми ырым көп, эми жаңы ыр бирден клиптарды чыгарып берем деп ойлогом да. Азыр ошол период, ошол этапта жаңы ырлар, ошо концерттин астында жазылган жаңы ырлар бар. Анан бирден болгондо көрсө баягындай оңоюраак болот экен да. Башка тандоо жок, ошого гана бардык вниманияң бардыгы көңүл бөлөсүң. Анан азыр көп ыр болгондо кайсынысын чыгарсам, биринчи муну чыгарсам же муну чыгарсамбы? Азыр кайсы тематика жакшы кетет экен деп эле бирисин чыгарайын десең бирисин кыя албай ушундай боло берет экенсиң да. Анан бирок азыр ар 2 жума сайын, ар ай сайын бирден чыгарма. Ырларыңыздын ошо чыгармачылыктагы ошо бардык чыгармаларыңыздын ичинен эң жүрөгүңүзгө жакыны кайсы?
ошентип айтсам ырларым тарынып кала тургандай боло берет да мага. Биринчи ооба баягы улумундагылар айтып коет го, ар бир чыгармаң балаңдай болуп калат экен, бул баламды жакшы көрөм, бул балам азыраак жакшы көрөм дей албайсың дегендей ошол сыяктуу сезим чын эле туура болот экен. Баягы эми ыр деген бул эми кагазга түшүрүлүшү мүмкүн, угулушу мүмкүн, мындай көзгө көрүнбөгөн, жаны жок, абстракттуу нерсе да, бирок ошонун да душасы барга окшоп, же чармачыл адамдар ушундайраак болуп калабы, ушундай мамиле кылып калат экенсиң да, баягы кастарлап, кээде кызганыпчы бирөөлөр ырдап аткан болсо, эми башка ырчылар уруксат сурап эле жаздырып алган учурлар же болбосо кандай жакшыны бардыгы эле жаздырып алды. Ошол башында ушундай кызганыч болуп атты да. Мен мынтип барсам, ооба, сиздин ошол ырды көптөр ырдап чыгышты. аябай башында багы Уруксат сураштыбы негизи? жок, сурабай эле элдигир болуп кетти. Ошондой Уже неме баягы башкара албай кала турган деңгээлдечи. Баягы тойлорго барсам, же болбосо кандай жакшыны ырдап бер деп 2-3 ай мурун зайын кылып чакырышат, барсам бирөө ырдап аткан болуп калат да, башка бирчичи. Ошондой учурлар болуп калып атты да, баягы ичиңен жагымсыз эми аркасынан кайра кайталап ырдасаң. Бирок сиздики башкача жаңырат да. Ооба, бирок ошол моментте баягы айтып атпаймынбы, балаңдай болуп калат экен дегенге окшош чувство чындап эле болот экен да. Мен өзүм казактардын ырын которуп чыкпадым беле, кайданычы. Анын бардыгы билишет, анан менде андай чувство болуш керек эле да. Себеби мен өзүм ырдагам да бирөөнүн ырынчы. Ошентсе дагы баягы өзүң автордон биринчи алып, биринчи аткаруучу болуп, биринчи элге тартуулап алып чыккан ырчы катары кадимкидей кызганыч болот экен. Башында ушундай болуп атты. Азыр эми көнүп элдин баардыгы ырдап баягы жолугушуулардын гимни сыяктуу болуп калбады беле. Азыр нормально болуп эле мамиле кылып кабыл алып калдым. Бүгүн эртең менен бир акын менен жолугуп калдым, анан ыр жыйнак чыгарып атыптыр да. Аты эмне десем, жүрөгүмдүн көзү курч деген ыр ушул китеп чыгарып атам, ушундай ырым бар деп калды да. Анан ай кандай сонун сааштыруу, жүрөгүмдүн көзү курч деген кандай сонун сааштыруу деп анан ойлонуп калдым да. Сиздин жүрөгүңүздүн көзү кандай көрөт? Жүрөгүмдүн көзү мурда анча көрө албайт эле. Жүрөк менен көбүнчө баягы бир чечим кабыл алаарда же жүрөгүң менен акылдашасың, же акылың менен акылдашасың дейт го. Учурлар болуп калат, кээде акылга саласың, учурлар болуп калат кээде жүрөккө. Бирок акыркы учурларда такшалып келаткандыктанбы же мурда эле ошондой иштейт беле, эми жүрөк дегенде интуиция деп коебуз го баягы. Мынтип подсказка берет дейт го. Бир айтат да, мындай кыл деп, анан акылың жок, ал туура эмес болуп калбайбы же андай кылбаш керек, мындай кылсак туура болот дейби. Ошол жүрөгүм айтканын аткарсам, туура эле болуп чыгып калып аткан учурлар болуп атат да. Анан ошого көбүрөөк ишенишим керек окшойт, таянышым керек окшойт. Эми жүрөгүбүзгө дагы жөндөн-жөн салбаса керек акылдарды. Эмне үчүн сүйүүнүн символу жүрөк деп ойлойсуз? Анткени ошо азыркы эле салыштырууга окшош да. Сүйүп калган учурда, мисалы, жакшы көрүп калдым деп ойлогон учурда, акылыңдагы принциптериңе дал келбей калган учурлар, карама-каршы келе турган учурлар болушу мүмкүн. Ошол эле мисалы улуу менен кичүү деп коелу, эми кичүүнү жакшы көрбөш керек, ал деген кичүү да деп акылың айтып аткан болсо, жүрөгүң аны укпайт го. Ошон үчүн жүрөктүн деп ойлойсузбу? Мен ушул суроону көп берем да. Эмне үчүн ушул сүйүүнүн символу жүрөк депчи. Анан бир жолу бир кардиологдон интервью алып калып, анан сурадым, эмне үчүн жүрөк именно десем, бул адамдын организминде эки эле дене мүчөсү сүйлөйт. Бириси тил, бириси жүрөк деп атпайбы алчы. Анан бир адамды жакшы көргөндө дейт, же тилиң сүйлөйт, же дүкүлдөп жүрөгүң дүкүлдөйт дейт да. Жүрөгүңдүн баягы кагышы катуу болуп үн чыгат депчи. Ошон үчүн ошол сүйүүнүн символу ошол жүрөк болсо керек деп айтты да мага бир кардиолог. Анан ошондо да мындай таң калып койгом. Туура айтып атат депчи. Чынап эле адамдын жүрөгү сүйлөйт да. Сиз да ошол жүрөк менен тандап адамдарды ошентип атпайсызбы? Анан мындай адамдарды айырмай аласызбы дароо эле? Акты караны да дароо эле айырмалай аласызбы? Жок, өтө анчалык айырмалай албайм. Мындай
мүнөздөмө бере алышы мүмкүн, бир эки жолу сүйлөшкөндө мындай мүнөздөмө элечи. Анан бирок мынтип түпкүрүнө түшүп, жан дүйнөсүнө түшүп, андай анчалык айырмалай албайм. Жана бул кайра эле барып баягы башындагы темага келип түшөт. Баягы адамдан жаңы тааныш болобу же дайыма сүйлөшүп жүргөн адам болобу, ошонун өзүм ала турган, үлгү кылып ала турган кандай жактары бар экен, жакшы жактарын алганга, ошол жактарын аңдаганга, байкаганга аракет кылам. Мындай болуп калат го, кээдирки адамдар мындай позитивдүү болот, кээдирки адамдар стратег болот, мындай пландар түзүп, дисциплина менен иш кылат. Ушундай ар адамдан мен өзүмө үлгү ала турган кандай жагы бар экен, ошол жагын аңдаганга. Адамдарда эң жакшы көргөн мүнөзүңүз кайсыл? Мага жөнөкөйлүк жагат да. Адамгерчилик жагат. Анткени баягы адам пендебиз дейм. Кудай баардыгыбызды окшош кылып жаратканы менен амалыбызга карап, учурга карап, ситуацияга карап, башкача өзүбүздү тутуна алган учурлар болуп калат да. Мага эң жаккан адамдар аябай чоң ийгиликтен чокусуна чыгып багындырса дагы адам боюнча адамгерчилигин сактап, жөнөкөй боюнча калган адамдар мага аябай жагат. Ошолорду сиз дагы ошолордун эле катарында жүрөсүз да. Анан сиз да ошентип сактап калганга аракет жасайсыз да, э? Мен аракет жасайм, ооба, чын эле. Себеби ошондой комплимент да угам, жөнөкөйсүз деп. Бирок бул өзү комплимент катары эмес, бул баягы кадимки нерсе катары эле кабыл алыныш керек деп ойлойм да. Себеби чын-чынына мындай факт менен эле алып келгенде жашообузда толтур ар бир адамдын жок дегенде бир таанышы бар да. Баягы убагында аябай болуп кеткен деп коебуз го. Же байып кеткен, же бир амал берген, же бир ушундай көтөрүлгөн дагы, анан кийин баягы эгер Кудайдын астында биз баардыгыбыз эле алсыз пендебиз да. Эгер бир эле нерсе жакпай калса, же Кудай кааласа, эгер ошол нерсени алып койгубуз келсе, алга бир эле секундалык жумуш да, бир эле мындай кылганда эле баягы кандай айрылып калганын билбей калыш мүмкүн да. Ошо ишенген нерсеңен же ишенген адамыңан, в общем. Анан ошону биз осознанно түшүнсөк эле сонун болот деп ойлойм да, жашоочу. Мындай ошондой экенибизди билсек элечи. Комплимент деп айтып калбадыңызбы? Эң жакшы, сизге айтылган эң жакшы комплимент кайсыл болгон? Дайыма эле жаркылдап жүрө бересиң дешет. Көп эле мындай эң көп уккан комплимент. Анын себеби десем болобу, болбой калабы? В общем, мен кичинекей кезимден эле күлкүчүмүн да. Кичинекей кезимде еще хуже болчу. Байкуш Раматылык энекебайым, энем чоң айткан бизде. Ата менен апам мугалим болуп, кечки эртең менен сабакка кетет, кечине келишет мектепте. Анан энем жаш кезинде бир Тоту деген бир тууганы бөлөсү ушундай болгон экен да, экөө тең болгон экен. Аябай күлкүчү болгон экен да. Аны Тоту жинди деп коюшчу. Бир күлгөндө токтой албай калчу экен. Мен да ошентип күлөт элем да, көзүмөн жаш агып токтой албай. Өзүм токтотуп келейин деп эшикке чыгып, огород жакка барып токтотуп, анан кайра кирсем кайра күлө берет элем да. Азыр деле анча-мынча өзүбүз бир туугандар менен кошулганда ошол күлкү кармап калат. Анан болду эми, кое, болду, Тоту жинди болбой деп коюп энем урушчу эле. Анан кийин бир аз мындай аң сезимибиз чоңдордун жашоосуна келе баштаган учур болот го, переходный возраст. Ошондой кезде бир нерсе жакса деле, жакпаса деле күлүп коет элем да. Жакпаса деле күлүп коет элем, кылбай коюшум мүмкүн эле, бирок жок деп мындай эме кылбайчы, ушинтет элем. Анан атам айтат эле. Сен ушул күлкүңдө көп иш бар. Күлүп жүрүп көп нерсени жеңесиң, көп ийгиликке жетесиң десе, мен атам ар бир айткан сөзүн мындай сактап, ошону жашоодо дагы ошол сөз насаат боюнча жүргөнгө аракет кылат экен да. Атамды мындай идеал тутат деп коет го. Атамдын көп сөзү менин жашоомдогу акыл нур да. Сиз канчанчы баласыз атаңыздан? Мен ортончумун, 4-чү болуп калам эсептеп келгенде, 6-бызбыз да. 2 эжем, 2 сиңдим бар, анан 1 агам. Жалгыз эле уул бар турбайбы? Жалгыз уул. Атаңыз сиз менен сыймыктанганда өзүнүн сезимдерин кантип билдирет? Атам баягы скромный адам дедим го, мындай өтө деле ачык, ачылып айтпайт. Бирок баягы направление деп коет го. Мына китепти окусаң, мына видеону көрсөң деп направление берип турат да. Ошо акылына айтып атканда мен бир деңгээлден бир деңгээлге өскөнүмө түшүнүп турам да. Атам кичинекей кезинен эле ушундай.
мынаны кылып койгула деп айтпайт элем, мындай кичине ошону баштап туруп коюп коет эле, анан калганын улантып коет эле. Мен сизде ушундай бир жакшы мүнөздөргө ээ болушуңузга эми ачкыч таптым да. Эми түшүндүм да. Көрсө сизде кемпир чоң айткан турбайбы? Канча жашыңызга чейин? Энем бизди ошо чоңоюп, төрөлгөндөн баштап чоңоюп, студент болгонго чейин эле энем карады да. То есть энем караганда атам менен апам, атам 31-35-40 жылга жакын мектепте директор болуп иштеди да. Мектеп 1-орун, үй 2-орун болчу да. Директор болуп иштеди. Ошончо сизди тартпа дейт турбайбы? Түшүнүктүү. Анан апам дагы мугалим, мамлекеттик жумушта иштейт, экөө тең эртең менен кетип кеч келишет. Анан ошентип энем бизди караган да, энем аккан уйларды карайт элек, үйдө тиричиликтин баардыгы энем биздин башчыбыз болчу да. Энеңиздин бир айткан бир сөздөрү эсиңизде калып, ошонун бир мыйзам тутуп жүргөн бир ушундай сөздөр барбы? Ооба, энем, атам баягы ар бир учур болгондо атамдын эң көп сөздөрү көрөк эсимде. Апамкы баягы үй тиричилик, баягы кыздарга байланыштуу сөздөрү. Энем мындай скромный кийинип жүрөм го, байкасаңыздар деп. Ооба. Ошодо энемин тарбиясы бар деп ойлойм да. Жабык кийинип жүрөсүз. Кыска кийинбегиле, анан мынтип челка койгон жагат эле маңдайың ачып жүр, маңдайыңар жарык, мындай маңдай ачык деген сөз бар го. Челка койбогула, ушундай жүрүм-турумубузга көп басым жасайт эле энем. Мындай болгула, бири-бириңерге күйүмдүү болгула деп бир туугандардычы. Ооба. Ошол нерсени сиз дайыма аткарасыз, күйүмдөсүз, мен байкайм да. Анан эң чоң кыялыңыз? Кыялдар бара-бара өзгөрүп кете берет экен. Кудай буюрса, жакшы кыялдарым бар. Ал дагы биринчиси ата-энеме байланыштуу. Ата-энеми бир жакшы бир кыялданган жагым бар, ошол жака жөнөтүү же өзүм коштоп барып келгим келет. Андан сырткары дагы кыялдар көп, неге айтпаш керек экен деп коем. Айтпай эле коюңуз. Ылайым ошол кыялдарыңыз ишке ашсын. Биздин майке келип бергениңизге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат чоң. Сизге эркин микрофон берели. Чоң рахмат силерге да чакырганыңыздарга, куттуу студияңыздарга. Элибизге ушундай эстетикалык рахат деп коет го, жагымдуу интервьюларды тартуулап жүрөңүздөр. Ал эми жалпы элибизге, журтчулугубузга ылайым тынччылык болсун, асманыбыз бүгүнкүдөй ачык болсун, эч качан жамандык көрбөйлү, элибизге, жерибизге көз аткандар болбосун, жалаң жакшы күндөрдүн үстүндө бири-бирибиз менен жакшы маанайда көрүшүп жүрө бергенге эмне жетсин. Ушундай бийик ноталарда сиздер менен коштошобуз, урматтуу көрөрмандар. Эмки көрүүлөрдөн жолугушканча сак саламатта туруңуздар.